Жайып комитети. Эч ким жок. Жетектөөчү адис киреше боюнча дейт. Жок. Жооптуу катчы жок. Айыл өкмөттүн башчысы. Бул жок. Орун басар жок. Урматтуу Акылбек Жапаров мырза, урматтуу мынау губернатор мырза. Кичине карасаңыздар болот да. Сиздер төрдө отуруп алып, буйрукту чыгарып атасыздар, токтомду чыгарып атасыздар. Булар силердин приказыңарды дагы, буйругуңарды дагы, токтомуңарды дагы уруп дагы ойногон жок. 37 кызматкерден 7 кызматкерди азыр таппайсыз да. Архивте ит дагы жок. Нагыз эшек жайлоо ушул жерде. Мына. Кириңизди дагы көрүңүз. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Так, азыр биз ушул Шарк айыл өкмөтүнө келдик. Бүгүн иш күн. Азыр бизге ушул жаран кайрылган. Жанагы Айкөкүл Акматова деп. 14 жылдан бери жерин ала албай жүрөт. Өзүнө чыккан жерин ала албай жүрөт. Бүгүн атайлап качып жүргөн да? Жок, атайлап качпайт. Бүгүн атайлап качып койго барат. Бүгүн жумуш күн да. Кандайсыздар? Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар, топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын бардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыш Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Адистериңиздерден керек эле да? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бизге мынау Кутман деген жер адис керек. Алар бүгүн аны төр жакты кедирип атышат. Баары чоң жолдун боюн. Анда чалып эле көрбөйлүбү? Чалып эгер эме болгон болсо ошол жерге эле барайлы. Айырмасы жок да турабы? Кутман номери барбы? Же жандагилердикине бер. Кутман номери жок болсо керек. Булар бекитип жүрөт. WhatsApp-на башка номер, обычный контактка башка номер. Жок, биз эми ал эми бекиткенде деле качып кайга барат. Бүгүн болбосо эртең болсо биз келеби. Бар чыгат да. Эмне жок? Нурлежеге эркен бас мен гана кас номери бар экен. Нурлеже өзү барбы? Нурлеже бар. Кайда? Калды. Жакта. Чыңгыз Абдушевтун макаласын. 10 километр. Билесиз да? Ошо нема бизде ошол да, көпүрө. Ошондо болушу мүмкүн да бизде. Группа деген номери. Нурлеже болсо чакырып. Кандай бир жамаатта отуруп бир эмеңер жок, Бул ошол Курманбек бат, же Кутманбы? Кутман. Сиз Кутман сурадыңызбы? Ооба. Курманбектер карасуу кетти дегенде. Багондардан. Булар дагы ошолго барса керек карасына, администрацияга. Чогул ишке. Багондарда барыш керек экен. Сиздер айтып коюңуздар. Бүгүн мен номерумду таштап коембу? 0550 504 555. Азыр келсе мага чалсын, анда биз ушул жерде болуп турабыз. Келбей азыр андан сырткары алар ар бир айдан 2 багон алып карасууга барыш керек экен да. Карастан барбы? Не дейсиз? Жок, мага кайсы жерден болсо деле чалып койсо боло берет да. 0 550 504 555. Бүгүн келсе, бүгүн болсо биринчи күн макулата, эртең чоң күн эмес. Макул, жакшы калыңыздар. Жумуш күнү эмеспи? Жумуш күнү бүгүн. Анан эч ким жок. Жайттым го бүгүн чогул ишем бар да карасында. Жок, мен азыр айылып өтүп менен сүйлөштүм. Нурлеже иш жакка чыккан эмес деди. Бүгүн 25 февраль.
23 февралды майрам деп жарыялаганыбызга байланыштуу 23 февралды 25-ine жылдырганбыз. Бул боюнча атайын өкмөттүн токтому чыккан. Анан ошонун негизинде бүгүн ишемби күн экенине карабай бүгүн жумуш күн болчу. Бирок азыр мына Шарк айыл өкмөтүндө азыр бул жакта мына салык кызматы отурат, наркы жакта бухгалтерия отурат. Андан башка кызматкер жок айыл өкмөт боюнча. Мына жакта мисалы жооптуу катчы. Эми жооптуу катчы деген ал болуш керек да. Жооптуу катчы жок. Азыр мисалы мен ушул айыл өкмөттүн тургуну катары келсем, эгерде мен справка сурайм да. Справка берип коюңуз, жооптуу катчы керек эле, ушундай деп келе турган болсом, бул жок. Демек менин ишим бүгүнкүдөн жылат, эртеңкиден жылат, бүркүнкүдөн жылат, ушинтип кете берет. Так, мына жакта архив бар окшойт. Мынаны карагыла эми. Бул жер архив да. Мен азыр эшикти ачтым, кирдим. Архивде киши жок. Мына ушунча документ жатат азыр. Мен каалаганымды кылып кете берсем болот окшойт. Бул жакта камера да жок экен. Мунда жанагы чарба книгасы деп коет, ошолор окшойт. Мына жагында стол турат, эч ким жок. Мына жагында ушунча дела турат. Бул жерде бүтүндөй Шарк айыл өкмөтүнүн кимдин жери бар, кимдин жери жок, кимдин жерге муктаждыгы бар, ким кезекте турат, ким жер алган, жана башка токтомдор, башкалар ушу жерде сакталат да. Бул турат. Эгерде мен кааласам келип, каалаган ишимди кылып кете берсем боло берет экен. Муну эшик жайлоо дейт. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн жумуш күнү? Архивиңиздердин барбы бүгүн? Бар, менеге карашылы бул жерге чакырдыра аларчы. Анан эшигин ачып коюп кетип калдыбы? Аны билбейм, мен Архивдин эшиги ачык турат, эч ким жок. билбейм, каны. Эшик калкан өтүп кетти. Бул жак таза эшик жайлоо болгон турбайбы бул жага? Жооптуу катчы дагы бир жака кеттиби? Жок, катышуулар да. Урматтуу Акылбек Жапаров мырза, урматтуу мына губернатор мырза. Атын билбейт экенмин. Мына ошол кишилер кичине карасаңыздар болот да. Сиздер төрдө отуруп алып, буйрукту чыгарып атасыздар, токтомду чыгарып атасыздар, жарыялап атасыздар. Бүгүн иш күн дедиңиздер. Бирок иш күн дегенде мамлекет өзүнчө, мамлекеттин ичинде дагы майда мындай Шарк дегендей мамлекеттер пайда болуп калган. Булар силердин приказыңарды дагы, буйругуңарды дагы, токтомуңарды дагы уруп дагы ойногон жок. Мына мисалы азыр келели. Биз азыр ушу жерде 14 жылдан бери буйругу чыккан адам жерин ала албай жүргөндүгүнө байланыштуу ушу жерге келгенбиз. Токтому чыккан жери берилсин деп. Ошодон бери 14 жыл өткөн. 14 жылда бул жерин ала алган эмес. Ошон үчүн келип отурабыз. Келсек, мына бүгүн ишемби күн, бирок ишемби күн болгон менен бүгүн иш күн деп жарыяланган. Келсек, бул жерде эч ким жок да мына. Эң негизги деген фигуралардан айыл өкмөт башчысынын кабинети жабык турат. Азыр чыгып кетти эле деп койду, билбейм, жабык. Орун басарыныкы жабык. Мына жакта мына жер адис эменин мына катчыныкы, жооптуу катчыныкы. Бул жабык. Мына жакта архив турат. Архивди азыр көрдүңүздөр. Архивде ит да жок. Мына архивдин эшиги ачык, архивде ит дагы жок. Нагыз эшек жайлоо ушу жерде. Мына кириңиз дагы көрүңүз. Бул жерде эч ким жок. Булар чачылып жүр. Бул жакта салык кызматы бар экен, салык кызматында адамдар отурат. Бул жакта ким бар? Кароол. Салам алейкум. Сиз кароолбу? Жакшы. Сиздер салам алейкум. Кандайсыздар? Кимге келдиңиздер? Онумайга. Техникке. Техник? Кандай техник? Алайжы. Низам акеге. Анан не дейт? Онумайга нема коят ол турбачы. Ошон нема кылып турду. Пайнагара. Телефон чалдыңызбы? Жок. Сиз эмне кылып беришиңиз керек ага? Турба коюп беришиңиз керек. Турба коюшубуз керек да, эми экалар пайнагара колуп өтүш керек да. Жолдон. Анан ошонго арызы жазып нема кылалы деп дейт. Азыр жок булар. Жок да. Азыр булардын баардыгы ошол полияда дейт го. Ошол жол курулуп аткан жакта дейт. Эч ким айтпадыбы сизге азыр? Салам алейкум, кандайсыздар? Кел, колду бериң. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз жүрөсүзбү? Жакшы. Эмнеге келип калдыңыз? Өзүм айланып. Жөн эле айланып мындай сайылдап келдиңиз. Дам алып жүрөсүз.
Жакшы экен. Ушу күн суукта ушу жерге келип айланыш зарыл экен да? Zarur. Не зарыл айтсаңыз? Кимди издеп келдиңиz? Hiç kim. Сизчи? Сиз завхозсузбу? Бүгүн жумуш күн. Анан мына катчыңыздар жок экен, айыл өкмөт жок экен. Жер адистердин бири да жок экен. Бүгүн иш күн эмеспи өзү. Мен айлам жок сизден сурап атам. Мен дагы билен 23 эсебинен суббота Ооба. короткий иш күн дедилер да, ошо билбейм мен. Завхоз болсоңуз канчалык эме болушу мүмкүн? Мисалы, мына архивиңиздердин эшиги ачык жатат. Жана архивдин кызматкери өзү жок экен. Булар эшек жайлоо ушу жерде окшойт го. Onu bilmiyorum, onlar özlerinin, kızmet özleri alıp barat özleri, haber kim? Ben özüm Айыл өкмөт келдиби, келбедиби? Aylı hükümet görmedim, yok. Так. Мына жагы бирдиктүү терезе дейт. Бирдиктүү терезеде бир дагы киши жок. Мына. Бүгүн жумуш күн деген. Мына жайып комитети эч ким жок. Мына жетектөөчү адис киреше боюнча дейт. Жабык. Мына башкы жер адиси дейт. Балтаева дейби, Тагаев. Салам, кандайсыздар, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Эжеке бүгүн кандай күн өзү? Иш күнү? Иш күнбү? Иш күн эмес окшойт. Адашып келип алган жоксузбу сиз? Жок, мен иштейм го. Саалы келебиз, тапталууга жетириз. Макул, эч ким жок сиздерде. Биз иште атабыз бардыгыз эле. Эми Карасуга кеткендер, Карасуга кетти чогулушка. Айыл башчылары менен жер адистер көчөттү кестирген кетти, калган чогулушка кеткен. Экиден багбан алып алган айыл Карасуга чалып чогулушка деп. Эме жанагы катчыдан бери, архивдин кызматкеринен бери кетип калышабы? Архивдин кызматкери, кайсы архивдин только жоопту катчылар эме кетти. Жер адистер. Архивчи. Бизде архив жок го. Архив жок? Ким архив? Архивте адамдар отурат экен азыр. Ким отурат? Ол жөн эле архив, ол иште эч ким отурбайт. Ал жерде эч ким отурбайбы? Жок. Анда эмнеге архивдеп кабинет ачып ал жерге делаларды тыгып коюпсуздар? Ал жерде мына өттүн бүт немелер да, китептер ошол жерде турат. Китептери, анын мааниси барбы жокпу? Ал мындай маанилүү эле кагазбы же мааниси жокпу? Макулатурасы. Кагаздарда. Анда эмнеге эшик ачык турат? Эмнеге эшик ачык турат? Эшик ачык турат, билбесем уже. Архивте киши отурат эле го, Абдубаслака деген киши отурат эле го. Алда жок бекен. Эч ким жок. Бир киши отурат ошол жерде постоянно. Демек ал архивдин кызматкери экен да, туурабы архивге жооптуу да. Эми ошол жерде отуруп, ошол киши кабыл алып коюп отурат да. Жок экен анда. Мына макул. Юрист жок. Айыл өкмөттүн башчысы бул жок. Орун басар жок. Бул Кара Суу районунун акими ушинтип жыйын өткөрөбү? Орун басарды алып кетеби? Айыл өкмөт башчысын алып кетеби? Жанагы катчыны алып кетеби? Юристти алып кетеби? Бардыгы кетеби? Башчы, орун басар. Бири да жок. Айыл өкмөттүн орун басары, катчысы, юристи, архивдин кызматкери бардыгы кетеби? Жок, юрист отпускада. Юристсиз отпускада. Анын ордуна юридикалык маселелер боюнча Бизде штат азыр жок да, ошо жоопту катчы келди. кышта отпускага чыкты, Жай график боюнча немеси келди да. Мына боюнча график боюнча чыгат эми 11 айдан кийин. Программаларыбыз эми баары жумушта эле эми азыр. Штаттайбыз да. Өзү айыл өкмөттө канча кызматкер бар? Өзү 40 немеси боюнча 37. 37 адамдан азыр мен бир штаттан сырткары бир кызматкерди көрдүм, жер адис болом деп, кандидат окшойт ал. Экинчиси мына жакта сизди көрүп атам. Мына жакта эме салык кызматынан дагы 2 кызматкерди көрдүм. 3 болдубу? Мына жакта бир аял отурат, биринчи этажда. Эмне ал? Гүлбарчыныз бар. Ижара бухгалтер. Эмне ал? Ижара бухгалтер болуш керек. Бухгалтер, Андан башка эч ким жок. Же бар кызматкерлер оюнда бар. 37 кызматкердин баарын чукулап келсеңиз бир 5 кызматкер бар экен да. Айыл башчылар айылында болот да. Салыкчылар азыр немеси боюнча
Айда аягында баары немеге чыгат да. План боюнча. Салыкчылар Жок, баягы эркектер чыгат да, чоң немелерге. Аялдар эми жагым машинасы жок чыкпайт да. Баарыбыз азыр бизде эле чыгышыбыз керек планга. Эми азыр бүгүн кичине иш кыла берет экен чыгабыз да. Салык толтурабыз да биринчи. В общем, иш кылып атасыздар, дүкүлдөп ишке атат. Кабинетте отурбай атасыздар, таптак. Хисап чегинде. Талаада. Аракет кылып атабыз. Бизде негизи башкаруучу көп. Те жактан президенттен баштап, анан премьер-министр, анан министрлер, анан бул жактан губернатор, аким, анан айыл өкмөт болот да. Анан башкаруучу абдан көп, бирок жумуш кылган адам жок да. Мына айыл өкмөткө келсеңиз, бүгүн 37 кызматкерден ушу жерден 37 кызматкерден 7 кызматкерди азыр таппайсыз да. Калганын 7 кызматкер эми эптеп отурат, терип мындай эсептесеңиз болот. Калганын бүгүн мына эч күндө ит менен издеп таппайсың азыр мына жерде. Низам, эмне ишиңиз бар эле? Кичине документтерим бар эле, ошону кылдырган. Документиңизди ачык айтып берсеңиз? Мына временный жерде документ жасап аттык эле. Аренданы. Аренданы, ошону келишимди узарттырганы келдим эле. Бүгүн иш күн деп келдиңиз дейм. Келип калса керек, турабыз. Турасыз. Калыңыраак кийинип албапсыз да, эртең ооруп жатып калбаңар, жер алам деп. Низам аканы күтүп. Эми. Азыр эртең барып, Низам ака сизди күтүп жамгырда туруп, ушинтип ооруп калыпмын десең, койчукам дейт да. Туура. Эмнени айтып атасың деп. Бүгүн собраниясы бар экен дейт, ошого күтүп турабыз. Собраниясы бар бекен. Каякта экен? Кара сууда немеге өкмөт башы чакырып тур. Соңра Аким чакырып тур, ошо жерге кетишип. Аким чоң жыйын өткөрүп атат окшойт да. Ошого кетти бардыгы дегенге күтүп отурабыз да. Айыл өкмөт ошол жакта экен, орун басары ошол жакта экен, жер адистери ошол жакта экен, катчы ошол жакта экен. Керек болсо архивдин кызматкеринен бери. Юрист дагы. Калгандарын Ошондо 37 адам иштейт экен. 37-нин 30-у жыйында экен да анда. Туурабы? Калгандары. Мен 7 адамды издеп таппадым да азырчы бул жерде. Мен бирөөнү издеп жүрөм толук. Өкмөт башчысы сизчи? Кандайсыз? Мен метркага келдим. Кимге? Балама метрка алгам. Түшүндүм. Кимге келдиңиз түшүндүм? Жок, мендеги Назар акеге барам. Башка жакта. Бирок айыл өкмөттүн неси ал? Ким берет аны? Катчы береби? Ким берет? Жок, катчы эмес. Ошо жерде Назар аке дегенге кирилет. Ошо берет. Назар ака деген кызмат ба? Ал кишинин аты ал. Ол бухгалтер же болбосо катчы дегендей кызмат эмес? Жок. Эмне өзү кызматында экен аны? Мен билбейт экенмин. Мен эми бу жерде иштесем бактым. Салам алейкум. Сиз кызматкер эмессиз, бирок ушул жерде жүрөсүз. Кызматкер. Штатта барсыз. Штатта барсыз. Эмнесиз? Жер адиске жаңы келдим. Жер адиссиз. Кайсыл эмени карайсыз? Участокты карайсыз? Жок, эми общий бизде. Участок карабайм. Собранияга сиз кантип барбай калдыңыз? Мен азыр келдим. Көчөлөр боюнча мен маданият жакты карадым эле, көчөттөрдү, туттарды, бутаткан. Аларды адамды элдерге айтып коюп, анан кийин кайра келдим бул жака. Жакшы келсиз. Мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калган бул. Эмнеге айыл өкмөт? Айыл өкмөттө азыр канча кызматкер бар? 30 канча болсо? 37. 37-нин ичинен азыр 7 адамды мен эптеп издеп атам да, карабол параболун кошкондо. Субботник да. Субботник азыр кайерде эмне кылып атышат? Кайсы көчөнү шыпырып атат ушу жамгырда? Субботник, анан зам айыл өкмөтүнүн орун басары чогулушта. Силер субботникте көчөгө чыкканды коюп эле мына эшиңердин алдында жайнап жаткан тамекинин баягы бичөктөрүн шыпырып койсоңор болмок экен өзүчү. Азыр бир жер адисибиз карап. Мына жакта ичинде кабинеттериңер чаң жер адис неме боюнча жүрөт? Кабинеттер чаң басып жатат. Ошонун чаңын сүртүп койсоңор деле субботник болмокпу дейм да. Жок, анын кабинетти бул жактарды субботник кылабыз өзү. Тазалап уборка кылып койгонбуз баары. Айыл өкмөттөгү собранияда ошондо? Өзү эмне жыйын болуп атат бүгүн өзү? Эмне маселе боюнча жыйын болду? Багбандар боюнча. Кара сууда. Жөнөкөй эле бир эле суроо. 14 жылда бир токтом аткарылбаса, ушунча киши бир короо киши кантип иштеп жүрөт дейм да. Эми анын немеси Акматов Айкөкүлдүн иши, по-моему, прокуратурада каралды. Жок, ошол прокуратурага эмнеге жетти? Эгерде жөндөн жөн болсо, Акматов ал ушундай жаман киши окшойт, өзү эле токтом чыгарып, өзүн өзү кол коюп алган окшойт да. Анысын билбейм. Раз прокуратурага жетсе ошондо? Эми анын ишин эми ошол прокуратура карап атат, ошол жак чечет да. Ошол жак чечет. Бирок ага эмнеге ошого чейин жетти прокуратура? Анысын билбейм мен. Анысын билбейм. Ошол жаман киши окшойт ошо Акматова деген. Билбейм. Африс окшойт да? Эми ал жагын өздөрү такташат да. Өздөрү тактайт. Мына бүгүн суббота деп турат, мына 25 февраль деп турат. Көрүнүп атабы камерага? Анан мына саат 10-дон 18 мүнөт өттү. Биз 9:30га жетпей келгенбиз.
10:30 болайын деп қалды. 1 саат өтті, 1 саатқа жақындап қалды деймін осы жерге келгенімізге. 1 сааттан бері біз іздеген кишибиздин бирин да тапқан жоқпыз. Айыл өкмөт эме аким жыйналыш өткөрүп атат дейт. Өзү негизи ушул азыркы заманда ушу жыйналыштан кол бош ойло калды өзү. Жумуш кылган киши жок, жыйналыш деле отурат. Баары эле жыйналыш. Архив эми жамылыптыр. Накылып отурбайбы булар? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Men görmedim. Siz Karaolsuz mu? Yok. Karaol kim? Karaol onu koçuk. Bunu arşivde kim yaptı hazır? Arkada bir kası var ki bilmem keçip kaldım. Jo hazır men kelsem hazır ele, jok ele. Eşik açık жатат эле кайып. Эшек жайлуу эле. Азыр бирөө жаап коюптур. Каяктан анан кийин же архивде киши отурбаса, бир карасаң эшик жабык турса, бир карасаң ачык турса. Betul, kan nama aja. Bu Siz Karaolsuz mu? Kara oturup şu eşikti kim açkanı kim yapkanı görmediniz? Yok men ne ettim da. Şimdi abi gördünüz. Zaten ben interval yapan ilacı aset ettim. Nakemin de kaç kelimci ketip kaldı. Bular men мышык чычкан ойнойт окшойбуз. Мен ал жака келсем бул жак жок, бул жака келсем ал жак жок. Жана жабык турган эшик ачылып калат, ачык турган эшик жабылып калат.